Көп эле ошо интернет тармактарында сиздерге карата ар кандай сын пикирлер айтып атпайбы? Мисалы ошол эле башка эмелерге көңүл бурбайт да, ошо кыздар эле асылап калат, жаш балдардын өлүмүнө, болбосо кандайдыр коомдогу терс көрүнүштөргө реакция кылбай эле кыздарга эле басым азайт дегенчи, эми ушуга кандай жооп бересиздер? Мисалы акыркы убактарда мынакей баары Матраимовго каршы чыгып атышпайбы? Райым миллионга. Баары тең бизге күнөө коюп атышат, ушу эме силер кошулбай атасыңар деп. Мисалы ошо Ширин Айтматов эле тиги булар. Биз билебиз, бул биздин оюн эмес. Бул батыштын оюну. Эмне үчүн биз бирөөнүн эрежеси менен, бирөөнүн оюну менен ойношубуз керек? Матраимов буга чейин да болгон. А эмне үчүн буга чейин көтөрүлгөн жок? Эмне үчүн батыш бүгүн агрессивно келип алып ошол Матраимовду үлгү кылып алып, биякта будуңчаң салганга аракет кылып атышат. Да, биз Матраимовду күнөөлөйбүз. Ичип жеген мүмкүн, ошол иштеп жүрүп, мынакей гос кызматта иштеп жүрүп, ушунча байлыкка жеткен. Биз талап кылабыз өкмөттөн ошону бүт баарын карап чыгыш керек анын байлыгын. Бирок ушул эле убакта ошону желек кылып алып, бүгүн бияктан будуңчаң салганга биз каршыбыз. Эки революция болду. Эки революциянын тең эмесин жыйынтыгын башка бирөөлөр колдоп кеткен. А бу жерде болуп өткөн революциянын баары батыштан таңууланган. Анткени ошол эки революцияга катышкан бала катары ошол Роза Тумаевдин эсинде цветная революция, түстүү революция деп аталган. Баягы тюльпан берип келип. Анан бүгүн жанакы эмеде музейге сары шляпа кийип алып, жана сары карточканы көрсөткөнү, бул да ошол цветной революциянын бул жыты деп эсептейбиз биз.